19 декабрь эл аралык жакырчылыкка каршы күрөшүү күнү катары 1995 жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан белгиленген. Ал эми мамлекетибиз уюм менен биргеликте өлкөдөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүп, атайын иш-чараларды уюштуруп келет. Мамлекетибизде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү социалдык жөлөк пулдар аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө мүчөлөрүнө төлөнүүчү жөлөк пулдар эсептелинет. Ал эми Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан 2017 жылдын 1 декабрына карата көп балалуу аз камсыз болгон 300гө жакын үй бүлөнүн 800гө чукул балдарга мамлекеттик жөлөк пул дайындалган. Бүгүнкү күндө мындан сырткары биз Ош шаарында жашаган жалпы эле аз камсыз болгон жардамга муктаж деген жарандар боюнча иштешип жүрөбүз. Ош шаарынын мэриясына мындай жарандар, мындай категориядагы жарандар өздөрүнүн арызы менен, ар кандай маанидеги арыздары менен материалдык жардамдар үчүн кайрылышат. Бүгүнкү күндө 728 жаран кайрылып, алардын 234 жаранына 992 миң сом өлчөмүндө материалдык жардам бөлүнүп берилген. Мындай иштердин басымдуу бөлүгү балдарга арналат. Анткени эмгекке жашы жете элек жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мамлекет тарабынан камкордукка алынып, билим алууда жеңилдиктер каралат. Мисалга айта турган болсок, ата-энесинин камкордугусуз калган бала боло турган болсо, мисалы доболок шектин ата-энесинен ажыраган балага биринчи кезекте баланы жайгаштыруу маселеси каралат. Бул социалдык маселе болуп каралат. Бул биринчи кезекте баланы жайгаштыруу. Кайсыл жакка жайгаштырабыз? Эгерде бул баланын тууган уруктары же болбосо бир туугандары жок боло турган болсо, биз бул баланы жатак мекемеге жайгаштырабыз. Ошондой эле айрым жарандар аталган датада гана эмес, ар дайым жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам колун созуп, материалдык көмөк көрсөтүп келишет.